7 ayda 5 saydık bitirdik Kuda kalasa. И 5 mektep. Просто супер, супер. Супер. Унитаздар дагы необычный. 1 миллиард 300 миллион сом деген эч качан бөлүнгөн эмес. Бул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин Ошко болгон урматы, сыйы жана камкордугу деп ойлойм. Абдан сапаттуу. Каттуу атчы. Саламатсыздар, кандайсыздар? Саламатсыздар, кандайсыздар? Кандайсыздар, саламатсыздар. Эжеге кандайсыз? Саламатсыздар. Кандай кыздар, жакшысыңарбы? Саламатсыздар, кандайсыздар? Кандайсыздар? Саламатсыздар. Ой, әбже кандайсыз? Кандай? Мурун берип алдым да. Кандайсыз? Саламатсыз. Кандай саламат? Жакшы, кандай кыздар, жакшысыңарбы? Ош шаарынын тургундары, урматтуу меймандар, урматтуу Үмүт балдар бакчасынын коллективи. Бүгүн мына бизде аябай татынакай майрам. Анткени мынакей биздин ошол жерде эскилиги аябай жетип такыр болбой калган, жана мурда айтып койчу эле, финский домик деп, ошондой эски жыгачтан болгон садик турат болчу бул жердечи. Эскилик абдан жеткен болчу, кооптуу садик болчу. Мынакей карагылачы, эмне деген керемет, эмне деген заманбап бала бакча түштү. Илгери эмес, мындан бир 5-10 жыл мурда мамлекетибиз мындай садик курмак түгүл, оюнда да жок болчу. Эсиңерде болсо керек, баардык Кокуй мамлекеттик мектеп болбой калды, Кокуй мамлекеттик бала бакча болбой калды, жеке менчик мектепке алып барыш керек, жеке менчик садикке алып барыш керек. Ошолордун билим берүүсү жакшы, тарбиясы жакшы, имараты жакшы деп жеке менчик мектеп садиктерге чуркап калганбыз. Эсиңиздердеби? Мына пусть попробуй вот такой садик построить теперь. Мына мамлекеттик садик. Мына кучактап өз азыр Кудай кааласа. Эмне деген заманбап садик болду. Мен Ош шаарында мындан мыкты, мындан заманбап, мындан татынакай бала бакча көргөн жокмун. Канча деген жеке менчик садик бар. Мындай татынакай кооз садик жок. Эң садиктердин алды номер 1 садик ушул болду. Мындан башка дагы азыр жогоруда айтып кетем. Дагы 4 садикти ачабыз Кудай кааласа. Айденекти ачабыз, Үмүттү ачабыз, Мейримди ачабыз. Бирок мындай заманбап татынакай садик жок. Ош шаарында номер 1 садик. Мындай дизайн, архитектура боюнча. Мынакей карап көрсөңүздөр, аябай татынакай. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, урматтуу меймандар. Быйыл Кудай кааласа биздин Ош шаарыбызга, Ордулуу Ош шаарыбызга мамлекет башчыбыз, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров ушунчалык көңүл бөлдү. Биз такай ушу жолдордун ачылышында айтып кетем. Бизге быйыл жылдын эсебинен 3 миллиард 200 миллион сом акча бөлүп берди. Бул жолдорго. Так,
мектеп менен садик боюнча, мектеп садиктер боюнча быйыл Кудай кааласа, быйылкы ушул күнгө 1 миллиард 300 миллион сом акча бөлүп берди. Мында эч качан болгон эмес. 1 миллиард 300 миллион сом деген эч качан бөлүнгөн эмес. Бул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин Ошко болгон урматы, сыйы жана камкордугу деп ойлойм. Мына силерге айтып кетейин, бизде шаарда азыр Мээрим садиги сметалык баасы 43 миллион сом, Айденек бала бакчасы сметалык баасы 28 миллион сом, Асан Үсөн бала бакчасы сметалык баасы 70 миллион сом, Үмүт мында ушул садигибиз Кудай кааласа сметалык баасы 84 миллион сом. Жибек бала бакчасы сметалык баасы 59 миллион. Жалпы быйылкы жылдын эсебинен бала бакчага эле 340 миллион сом бөлүп берди. Андан сырткары Айны мектебин тек 10 адырдагы Айны мектебин кече бүтүрдүк. Аябай Кооз Татынакай мектеп ачып келдик. Ага 230 миллион сом акча бөлүп берди. Ошондой эле жаштык лагерге 404 миллион акча бөлүп берди. Андан сырткары шаардын ичинен Нариманов мектебине 78 миллион сом, Керметов мектебине 90 миллион сом, Гагарина мектебине 44 миллион сом, Калинин мектебине азыр эми Ломоносов болуп калды, 81 миллион сом. Так, Саргалчаев мектебине 130 миллион сом. То есть жалпылап айтканда ушул бала бакча жана мектептер 1 миллиард 300 миллион сом каражат бөлүп берди. Андан сырткары Кудай кааласа кийинки жылга Маткеримов, Акбура, Ломоносов, Пушкина, Жоломамытов, Гапаратив, спорт залыбыз Озгур Акбура, муз училище, Жапалактагы спорт зал. То есть дагы где-то 1 миллиард сом тегерегинде акча каражат бөлүп берем деди. Кудай кааласа заманыбыз тынч, эли журтубуз аман турсак, Кудайым буйруса, ушул башталган иштердин баарын бүтүрөбүз. Эми бул садик боюнча, бала бакча боюнча урматтуу шаардыктар, урматтуу Үмүт бала бакчасынын жааматы, өзүңөр кандай акыбалда иштеп жүргөнүңөрдү өзүңөр билесиңер. Мына Кудай кааласа ушул садиктин бүгүн ачылыш аземи ушул жерден биздин жакшынакай бөбөктөрүбүз, балдар жакшы таалим алып, тарбия алып, ушу келечекте Кыргызстаныбыздын желегин бийик көтөрө турган, биз мактана турган, биз сыймыктана турган жакшынакай биздин жаш балдарыбыз ушул жерден тарбияланып чыксын. Урматтуу шаардыктар, допостиси бар, допостисин азыр мында киребеште көрөсүңөр. Кудай кааласа мен дагы курук келген жокмун. Урматтуу бала бакча жааматы, урматтуу шаардыктар, ушул мэриянын атынан заманбап ушул интерактивный досканы ала келдим. Ошо мэриянын атынан сиздерге белек болсун. Ушул садикти 4 садикти тең 5 садикти жогоруда айтып кетпедимби? Мээрим, Айденек, Асан Үсөн, Үмүт, Жибек депчи. Ушул садиктерди быйыл баштаганбыз. Быйыл май айында баштаганбыз. Мына Кудай кааласа ноябрга бүтүрдүк. Почти 7 айда толук бүтүрдүк. 7 айда 5 садик бүтүрдүк Кудай кааласа. И 5 мектеп. Кулук болсун, жакшылыктарга, шаарыбыздарга буйрусун, сыймыктанып жүрөлү. Там урматтуу шаардыктар дагы бир суранып сиздерден айтып кетем. Бул мамлекеттин мүлкү, бул муниципалитеттин мүлкү, бул жекеле силердин мүлкүңөр. Ошон үчүн өзүбүздүн мүлкүбүздү мамлекеттики деп кайдыгер карап, менин мүлкүм, меники деп карап
koyuş gerek. Oşon üçün urmatlı şahdatlar ben size soram. Mınake bizim teң tuş ballar kızlar oturat mınake. Bizden ulu muğunlar oturat, küçük muğunlar oturat. Bizde esingerde olsa gerek. Şu kişteki malda şu biröөнүн буюма тийбеген, сындырбаган дечиле. Азыр ошонун тарбияны көрүп бериш керек, урматтуу шаардыктар. Анда куттуктайм ак ордобуз, ак сайдыгыбыз кут болсун. Баардыгыбызга ушул жакшылыктарга кызмат кылсын. Биздин садик деп сыймыктанып жүрө турган садик болсун, рахмат чоң. Karam nemesi. Şöyle bir koyuyoruz bu. Full sültü. Tutuktayım Eceke. Yaşlılara hizmet kılsın. Makul mu? Tak. Şaşma. Şaşma. Karma. Tak gel. Sen gel değil mi? Sen daha. Cana deputatımız barımız bile. Eceke geliniz de siz. Eceke siz de geliniz. Biz gün daha çıktığız. Karmanız. Ana. Şaşpa gile çok şaşpa bayçı. Hoppa. Kana dua kıla kana bismillah buna ke verin sappa. Allah. Merhavamızda birlikte yaşamında çıksın he. Yaşlı Karaçım ki. Ne degen saydı? Kanday sizce sana kanday jastar da. Tazamat. Dayak mı köken he? Вообще. Просто супер. Я заготовочная емек. Я. Масло холодильник. Мынаке. Масло. Хорошо. Мынаке. Не деген керемет здание. Мына қарашы. Прелесть. Просто көрдіңіз бе? Мұндай сайрек Бишкекте жоқ. Жетайда құрып бітірді. Жетай. Мына қарашы. Соны. Унитаздардағы необычный. Ауа, вентиляциясы да соны. Ой, yazdım. Sadık der Moğonay. Sadık der Moğonay. Ya, orada gördünüz mü? Унитаздар көрдіңдер балдар? Современный, мощный, необычный. Балдар ыйлабай келе турган садик. Аламды садик делешти. Азыр ушул садик жеке менчик болсо Бишкекте $500. Бишкекте. Ошто bir 25-30 bin сом. Бул 2 000 сом төлөйбүзбү, 3 000 төлөйбүзбү? 2 000 сом. Ya. 2 000 сом төлөйбүз. Abdan sapattı. Kattı aç. Şunları da götürdün mü? Ya. Şunları da götürdün. Yok, yaşmalarını Qara, ne degen keremet saydı. Buna kuchaqda olib öp kulyapman. Men aytgan esingizda kuchaqda olib o'lsinglar deb. Buna 5 saydık qurib qo'ydik 7 ayın içinde. 5 saydık, nölden qurdik. O 7 ayda qurildi. O'shancha elbektilyapti, shu nega shaqa ketmasin. Sulh jur'at Bishkekni ko'tarib